Эмне үчүн Кыргызстанда генератордун актуалдуулугу акыркы убакта өтө өсүүдө, ошол жөнүндө кыскача маалымат берип кетейин. Анткени Кыргызстанга башынан бери эле мурабейлерде келүү аккумулятор колдонулат. Келүү аккумулятор оорураак келет. Обычный эле машинанын аккумуляторуна окшош, свинцово-кислотный деп атасак болот. Бул аккумулятордон чыккан ток өзүнүн салмагы дагы ар бир 15 кг болгондуктан, мисалы үчүн лабонун салмагы оор да, 600 кг ашык, мурабейге салыштырмалуу почти 40% оорураак. Ошол учурда көп учурда зарядкасы түгөнгөндүктөн кээ бир мурабейлер генератор койдурчу, бензиновый генератор. А лабодо азыр стабильно биздин ар бир кардар базовый комплектация деп генератор менен заказ берип аткан себеби дагы бул келүү аккумуляторлор айдаганга жараша, жүккө жараша 30-40 км ашпай эле. Генератордун башкы жумушу бул бензиндин эсебинен токту чыгарат. Нагрузка көп учурда моторго берип атат ток, плюс бул жакта да ток болуш керек всегда. Муну нольго кармап, анан аккумуляторду күйгүзбөгө эле көп учурда генераторду ушинтип бузуп алышат. Кыйналган учурда запасной токту бул аккумулятордон алат, өзүнүкү жетпей атса. Жөн эле токтоп турган жерден моторго нагрузка келбей атабы, машина айланбай элеби, оор жүк ташыбай элеби, бул ашып калган токту запас катары бул аккумуляторлорго топтой берет. Бирок көпчүлүк биздин кардарлар зарядкасы до конца өчүп, уже 5%, 3% калганда генератор иштеткендин катачылыгы буну телефон менен салыштырсак болот. 2-3% зарядка калганда, телефонду үйгө зарядкага сайып алып туруп, яркости полный кылып туруп, YouTube'дан видеоролик көргөндө, телефон ысыгандай эле, аккумулятордун емкости бат түшкөн сыяктуу эле аккумуляторго зыян жагы бар. Ошондуктан желательно 30% калганда эле, 50% калганда эле, эгер бара турчу жериңиз алыс болсо, жүйүңүз оор болсо, же жаныңызда кардар бар болгон болсо, 30%тен кийин эле генераторду күйгүзүп койгоңор жакшы. Бул ашыкча токту эч жака сарптабайт. Бул аккумуляторго топтой берет. Мотор требует этип аткандан тышкары вольтаж менен требует этет, андан тышкаркысын аккумуляторго топтойт. Аккумулятор запас заряд ала берет. Эч коркунуч жок. Ошондуктан туура колдонуңуздар, анткени булар расходный материал катары эсептелинет. Срок службы где-то аккумулятордуку 2-3 жыл, келүүдүкү. Генератордуку дагы ошол актуалдуулугу баты өчүп калгандыктан, кайра портерге жүктөп, эвакуаторго жүктөп убар болгондуктан ушул популярность алып кетти. Бирок биз албетте сунуштайт элек, эгерде литионный аккумуляторго өтө турган болсоңор, средний баасы 100 000 сомдуктары 100 км тегерегинде жүрөт. Ал учурда генератордун да кереги жок, келүү аккумулятордун да кереги жок. Веси дагы жеңил болот, 50-60 кг тегерегинде. Бир литионный кымбатына карабай басасыңар, зато литий железофосфат 10 жылга чейин чыдап берет. Гарантиясы завод өзү эле предварительно 10 жылга берет. Биз эми Кыргызстанга ал аккумулятор келген үчүн официальный представитель болгон үчүн 10 жылга бере албайбыз албетте. Келүүлөргө деле 2 жыл, 3 жылга бере албайбыз. Болгону заводской бракка беребиз гарантияны, болду. Болгону азыр чөнтөккө карап арзан вариант болгон үчүн азыр эл алдында Кыргызстан ичинде ушул актуалдуулугу жогору болуп аткан учуру.